Арбаңыздар, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн Ош облусундагы Кара Суу районуна караштуу Кызылтал айылынан сатыла турган үй көрсөтмөкчүмүн туугандар. Ал үчүн бул жерге сиздер Оштогу Учкун айылындагы мал базардан жогору Мады тарапка көтөрүлүп чыгып, Жаңы Будалыкка келесиздер, каналдан өтөсүздөр. Мына бул конуш бул айыл Жаңы Будалык деп аталат. Анын чекесиндеги ушул жол менен, маршрутканын жолу менен түз жогору чыгасыздар. Бул жерге келгенде мектепке жетпей Кызылтал айылы деп жазылып да турат. Дал ушул жерден сол тарапка буруласыздар, түз барасыздар. Ал эми мындан жогору чыксаңыздар да болот. Бул жерде мына мектеп бар туугандар. Оң жакта мектеп жайгашкан. Түз жогору чыксаңыздар кирпич завод, Кызылтал айылынын жогорку тарабы бардыгы ушул жакта жайгашкан. Ушул жерге келип эле 3 көчөдөн солго бурулуп, каналды бойлоп бара бересиздер. Улантабыз. Биз келип калдык. Мына ушул жол менен түз келип эле Кызылталга кирдик. Негизи Жаңы Будалык тарабынан келе турган жолун көрсөттүк. Ал эми бул жагынан 30 адырга чейинки Жаңалай айылы тараптан дагы Тетик ылдыйдан жогору көтөрүлүп, бул жагы менен келсе дагы болот. Туугандар, Кызылтал айылына кирип келип калдым. Азыркы жерден мектептин жанынан каналдын нугун бойлоп биз тетиги жерден бери келдик. Айылдын кире беришине келип эле оңго бурулган биринчи асфальт көчөгө кирдик туугандар. Көчөгө кирип 150 метр жогору жүрдүк. Катар окшошкон үйлөр экен. Бул үйлөрдөн өткөндөн кийин күрөң заборлуу, күрөң дарбазалуу дал ушул үйгө келдик. Ушул үй сатууга коюлуп жатат. Кранттын суунун жанында экен. Азыр биз сиздерге ушул үйдү көрсөтүп бермекчибиз. Ээси өзү Россияда экен. Бир эжекебиз чалды. Менин эжем барат. Атакул ака, барсаңыз, эжем көрсөтүп берет, эшикти ачып берет, нарак-берагын айтып берет, баасын да өзү айтат деди. Андыктан бизге көңүл буруп туруңуздар. Биз баштадык. Саламатсызбы эже, кандайсыз? Жакшысызбы? Катуураак сүйлөйсүз, Бул үйдүн жердин ээси сизге ким болот? Сиңдим болот. Бир тууган сиңдиңиз? Бир тууган сиңдим. Алар өзү Россиядабы? Өзү Россияда. Ошол жакта жашап, ошол жакта иштеп жүрөт. Бул үй былтыр алышкан. Кайра сатып. Кайра сатып атабы? Шаардан ипотекага үй алмак. Шаардан үй алмакчы болуп атат. Ошого кошумчалап коюп жатат. Түшүнүктүү. Жер канча сот экен бул? Жер кызыл китеп боюнча 1,7 деп айтылат. Кызыл китеп боюнча 1,7. 1,7. Анан жолдун берки бетинде кошумча 2 сотик дагы жери бар. Мына жерлер ушул ар бир үйдүн туш-тушуна берилген. Сиз айткандай 49 жылга берилген аренда жерлер. Бул жагы кайсы? Мына ушул туш болуп калабы ошондо? Мына малдардын ажаткананын сол жагы. Мына ажаткананын бурчунан бул заборго чейин, Узундан наркы чекеге чейинби? 2 сотук чыгат экен да бу жер, Жашылдандырганга, мал чарбачылыгына ушинтип 49 жылга арендага эркин иштетсе болот экен да. Түшүнүктүү. Демек, бул жер дагы ушул атайын арендага алынган узак мөөнөткө, тактап айтканда 49 жылга берилген жер экен. Дарбазасы мына 2 канаттуу коюлуп тур. Кичинекей унаа батып киргидей. Күрөң түстөгү тыныке менен тоскон экен. Жери 1,7 деди, 2 сотукка жакын экен туугандар. Ошондо мына бул үстүнөн эсептегенде тетиги шифрдин бөлүнгөн жеринен нар жагы кошунаныкы, бер жагы сиздердики, Бийик шифр кошунаныкы, бул касырагы бул жагы. Мунун нар жагында башка бирөөнүн үйү бар, Ал экөө уланган да? Экөө уланган, тең ортосунан бөлүнгөн. 2 комнатасын нар жакка карайт. Булар 1 комнатаны кошуп өздөрү салышкан, булар 3 комната. 3 комната. Коридор болуп калат. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү болдубу сиздерге туугандар? Биз үйдүн короосуна кирдик. Мына үйдүн короосу. Бул жерге бир-эки дарак отургузуп алсаңыздар да болот. Брусчатка басып, стяжка куюп алсаңыздар тегиз болот туугандар. Сырттан киргенде эле оң жакты карасаңыздар кичинекей навес, тапчан, тандыр бар экен. Үйдүн сырты бир катар акталыптыр. Бул жер болсо кире бериши, мына бул жагы болсо кошумча уланып, кошулуп курулган экен. Крышасын жаап, жыгачтарын коюп, сыртын шыбап, шартын түзүп коюптур. Биз мына үйгө кирип келе жатабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. 3 бөлмөлүү дедиңиз, 3 бөлмөлүү. Так, бул биринчи бөлмөсү, коридор экен, Коридор. Жакшы, пол стяжка болуп тур, дубалы боёлуп тур. Оң жака бурулуп, бул эшиктен киргенде, бул жакта кирме чыкма 2 бөлмө бар экен, Бул биринчиси турбайбы? Бул биринчиси. Биринчи бөлмөсү экен, полу жыгач паркет эскиден.
ортосунан бөлүнүптүр. Бул биринчи бөлмөдө, ортоңку бөлмөдө бир терезеси бар экен. Узун туурасын болжолдоп айта турган болсок, 3,5 4 экен. Төрүнө өтө турган болсок, бул жакта төрдө турган чоң бөлмө экен. Дагы бир бөлмөсү бар экен. Терезеси 2 кабаттуу экен. Узун туурасы 4кө 4,5 окшойт бул бөлмөнүн узун туурасы. Патологу мына фанера менен жасалган, дубалы боелгон, полу жыгач паркет боюнча турат. Ушул 2 бөлмө. Ал эми мунун коридоруна кошулуп, бул жагына дагы бир бөлмө курулган экен. Жүктөрү менен турат экен. Бул жагы жаңы бөлмө экен, Зал деп койсок болобу муну? Залы да, Ошондой нерсе да. Залы конок бөлмөсү деп койсок болот экен. Узун туурасы 4кө 5, 20 метр квадрат чыгат экен. Потолок Армстронг менен жасалыптыр, дубалы шыбалып, акталыптыр, боелуптур. Пол болсо стяжка боюнча, жок, стяжканын үстүнө DSP кагыптыр туугандар. Мына сиздерге жакшы эле көрүнүп турса керек. Азыр эми буюм тайымдар менен турат экен. Буларды баарын алып чыгып кетет эгер үйдө алсаңыздар. Ушул эми. Үйдү ремонт кылганга өлгөргөн жок, себеби өздөрү да азыраак жашады. Болбосо жакшы ремонт кылып, анан кийин рекламага чыгарабыз дешкен. Түшүнүктүү. Эми турушу ушул, Турушу болушу ушул. Болушу ушул. Баасы канча? Баасы $10,000 деп атат, анан сомго айландырып бир аз түшүп беребиз. $10,000. $10,000. Кеми бар. Кеми бар, ал жагы келишимдүү. Келишимдүү экен. $10,000 дейт. Келишимдүү баада дейт. Калганы эми кемитип, бул жагын өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Документтери кандай? Тактуу баары? Так, кызыл китеби бар. Эч кандай залог эмес. Жок. Через кооператив кылып алсак боло берет. Болот. Түшүнүктүү анда. Эгер жакса, туугандар алганга аракет кыла бериңиздер. Негизи Кызылтал айылы бул ошол келечекте Ошто жаңы түшө турган аэропорттун жеринин ылдый тарабында, мына ушул конуштун, ушул Кызылталдын жогорку тарабына бош турган аянтка келечекте ген план боюнча мамлекеттин программасы болсо керек. Жаңы аэропорт түшөт деген кептер бар. Эгер ал программа ишке аша турган болсо, бул жердин келечеги зор болот туугандар. Жакын жерде азыр эле көрдүңүздөр, мектеп бар. Маршруттук каттамдагы ошол жерге чейин келет. Жогор жагы, бул жагы уже 18 айыл болуп саналат, тетиги турган айыл. 18 Кызылтал айылы, нар жагы уже кирпич завод, мады, нар жагы жайыт, эгин талаалар, кыскасы ушундай. Эми жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Мен бул үйдү сиздерге эжебиз менен кошо колдон келишинче көрсөттүк, баасын айттык. Экрандагы телефон номерларга чалып байланышсаңыздар болот. Ал эми суусу мына дарбазанын сыртында эле шаркырап агып турат экен. Ушул жерден сууну ала бересиздер туугандар. Свет бар экен, счетчиктери коюлуптур. Мен жыйынтыктайм, башка сөзүңүз жок беже? Көрүшкөнчө аман туруңуз.